окутурсам неме экен, Генерал прокуратурадан келиптир. Алып окуттурсам, ичинден баягы менин ажоонун ооруп жүрөгү аттуу ырымдын филологиялык экспертизанын корутундусу экен, заключениясы. Ошол заключениени окуп таанышкандан эле жиним келди да, мен ушул 2016 жылдын ноябрь айынан баштап канча жолу суракка бардым, канча жооп берип жүрдүм. Ушул эң түбүндө өзөгүндө ушул экспертиза жаткан турбайбы деп. Анан таанышып чыккандан такыр жиним келди совсем эле. Адвокаттарга барып, юристтерге барып кеңешсем, алар айтат: "Эми ыр өзү кыргызча. Экспертиза жүргүзүлгөнү орус тилинде жүргүзүлүптүр. Эң аягында эксперттин колу турат Семенова деген." Ана мен таң калдым, бир чети жиним келди, бу кандай? Бул юристтердин айтымында экспертизага жөнөтөрдөн мурун, мисалы үчүн Дастан Бекешев ошол ырдап келип тапшырды дарыз менен. Тапшыргандан кийин прокурор мени да чакырыш керек экен дагы, ошол ырдын авторун бир өз сурап, эмне себептен жазылды бул, ким жазды, могу сөздөрдү кандай түшүнсө болот деген суроолорду биринчи мага берип туруп, анан менин жообумду угуп, анан эгерде бир түшүнүксүз жагдай же чечише турган жагдайлар болсо, неметсеге экспертизага дайындаса болот экен. Кыскасы, менин да кошо пикиримди угуп туруп, анан экспертизага кетиш керек экен. А бул жерде кандай болуп калды? Дастан Бекешев арыз жазды, ырды тиркеди, ошол бойдон экспертизага кетти. Эксперт алды, ырды окуп көрдү. Тиги Дастан Бекешевдин арызында көрсөтүлгөн жүйөлөрдү окуду. Бул ушундай ыр жазган, бул начар, ушул шүпшүк неме экен деп эле ошол таризде экспертиза жүргүзгөн да. Эми мейли экспертиза жүргүзсүн, бирок кыргызча ырды кыргызча жүргүзүш керек да, кыргыз тили менен. Мисалы үчүн ошол эле кой деген сөздү алалы. Кой деген сөздүн 3 мааниси бар кыргыз тилинде. Кой бул баран, кой деген бирөөнү мындай чап, ур деген сыяктуу, удар кой. Анан бир нерсени жерге кой, поставь. Мисалы үчүнчү. Чап деген сөздүн деле 2 мааниси бар. Чап деген бул жана кичинекей тоолорду, серпантиндерди чаптап коебуз. Соктой удар деген сыяктуу. Ошондой сыяктуу көп маани билдирет да, ошон үчүн кыргызча ырды кыргызча экспертиза жүргүзүш керек болчу. Анан эгерде мени ошол суракка алып башында түшүндүрүп, ошол экспертизага кетирбей туруп сураганда, мен ошону баарын түшүндүрүп берет элем да. Жанагы 7-куплет таластын элин эл дебей, таарынткан калкка тең дебей деген саптар бул регионализм деп. Бул жерде каяктагы регионализм? Мен Атамбаевдин эле ошол жерде видеодо жүрөт го, эми баягы нарындыктар койсуңар дегенди монтаж деп айтып атышат. Ал монтаж деп, мейли ал монтаж болсун. Таластын элин ошол жерде баягы кейип кепчип наалып сүйлөп атат го, Ташкентке качырган, Ташкентке деп. Таластын элин. Ошо таластыктардан качырып, таластарды эл эмес деп. Манас айткан эл эмес, талассага эл болбойт, таластыктар эл болбойт деп айткан деп. Ошону өзү кайталап атат. Мен ошону эле ырга салып койгон үчүн мен эмнеге жооп беришим керек да, меники эмнеге регионализм болуп калыш керек деп ошону учурунда да кайрылгам. Анан көрсөтүп сураштырып билгенде бул прямой Индира Жолдубаеванын эле көрсөтмөсү менен кетире бергиле экспертизага деген эле баягы буйругу менен экспертизага кеткен экен. Мен ошон үчүн бул аялдын өзүн сотко бердим да. Жооп берсин. Эмне үчүн? Мисалы үчүн Атамбаевдин анда деле сүйлөп койгон сөз үчүн эле 50 миң, миллиондоп эле штраф салат, неме салат, айып пул салат, моралдык чыгым дейт. Ага караганда мен нормально эле моральный зыян тарттым го. Мен дагы 50 миң сом деп кичине аяп скидка кылып койдум, мейли деп, аял киши экен деп. Өзү да баягы жакында эле бир сүрөтү чыкты эле. Эми баягы көргөндөр айтат го, жыртыкчын күйүп алган картошка суудар болуптур дейбин. Эми мейли жумушу жок калган кишини жөн эле 50 миң деп жазып койдум, же баягы көрсөтүп койдум да. Негизи мен миллион деп жазсам мага деле жарашмак да. Эми баягы мен Атамбаев эмесмин да, акча чогултуп элдин эсебине чогултуп эметик дейчи. Ошон үчүн ошол өзүмдүн укугумду коргоп жаздым. Анан мындан тышкары мен УКМК улуттук коопсуздук кызматына да кайрылып, неметтим, суракка чакырып, ушул аракетте кылмыштын курамы барбы, кылмыштын эмеси депчи. Индира Жолдубаеванын аракетинде ушул кылмыштын белгилери барбы, жок, ушу аныктап бергилди. Себеби бул жерде ал кызматынан пайдаланып немесинен чыгып кетип атпайбы? Өзүнүн превышение полномочиясы болуп кетип атат. Ошону иликтетпей деп КМГга да кайрылдым да. Анан эми ырды жазганда баягы негизинен ырды мен полный эле, то есть доварствы мен полный эле ырылып таштагам. Баштан баштап биринчи сөздөн баштап фамилиясы жазылат,
Doğarсы деп жазылган эле ылжа полный ыр болчу. Аны көтөрүп барсам, бир жактан бир эже неметти, эле каяка бартасың концертке немени боюнча келдиң эле ушундай. Гана да окуп эле. Анан кызык эле окуп калдым. Ой, Индира жолдобай сатып коюп атасың деп окуп эле. Ой, мунун ыркы албайт деп. Анан кайра кетип калдым да анан биринчи беттин акырын баягы өзүмдүн жүйөлөрүмдү кадимкидей келтирдим да анан калган ылдый жагын ыргытып туруп, эң аягын кайра жыйынтыктай турган жагын кадимки сөз менен өтүнүч менен сериалдарды жазып койдум, статьяларды баягы кайсы жарандык кодекстин кайсы берелдерине таянып атканымды көрсөтүп туруп, анан өзүмдүн дооматымды жазып эметип койдум да, тапшырып койдум. Ошол кечээ өткөргөм, мурдагы өткөргөм. Азыр ушу жолу күтүп отурам да. Адвокат менен мен аягына чыгам. Балким ким билет, сот кайра может быть кайтарып берер, ардында же карайбы. Бирок мен байыр бул Индираны сотко берем, аягына чыгам да. Анткени мен деле зыян тарттым, жакшы эле зыян тарттым, ушул күнгө чейин зыян тартып келем азыр делечи. Үйүм азыркыга чейин арестте турат, дагы эле кылмыш иши жүрүп атат. Анан бул унчукпай эле жоопкер болуп, ответчик болуп жүрө бересиң, кайра эле баягы таска кете берет экен да. Анан мага адвокаттар айтат, булардын өздөрү сотко берип баштасаң, анан сенин ишиңде да буларда мындай өздөрү кызыктар болот деп токтотуп мындай неметкенге калыс чечкенге. Анан мен да ойлодум, мындан мен дагы берем. Беришпек ишим бар подряд. Ушул ишке кимдер катышкан болсо, негизинен эле материал көп экен, иш кагаздары окуп чыксамчы, башка кылмыш иши боюнча. Анан ошого ким катышкан болсо, ошонун баарын сотко берем. Мен деле өзүмдүн укугумду коргойм да. Ошол Атамбаевдин немеси боюнча октябрдын эң башында бир милицияга чакырганда дагы түшүнүк кат жаз деп чакыргандан мен көзүм көрбөйт, жаза албайм, өзүң жаз, мен айтып берейин десем, анда үйүңүзгө барып жаздырып келиңиз деп үйгө жиберген. Анан үйдөн барып туруп, ошондо түшүнүк каттырып, полный ыр менен жазып келип туруп, концертке катышты алып кетип калгам. Анан тиги телефон чалып, байке тигиңиз кандай тиркейм, баягы өткөрөм эми аныңызды. Нормально жазып бербейсизби дейт. Бир жолу жаздым, болду, жетет, башка жок. Анан ошондо да жаздым эле баягы түшүнүктү жазып турган себебим түшүнбөстөр, түшүнүшсүн дегеним деп түндө жазган ырларымдын маанисин түгөл айтып түшүндүрүп беремин деп. Аябай жазып жатып колуна карматып койгом да. Ата башында мен иш козгоп коркуп сарсанаа болчумун. Азыркы күн түшүнүк кат жазып бериңиз деп сразу алып коюп туруп, үйдөн барып жазып келем деле, ыргып жазып келем, кайра өткөрүп кетип калып атам да. Аталар түшүнүк өткөрсөң неметпейт экен, тажат өтөт экен. Азыр наоборот түшүнүк жаз деген ишин издеп жүрөм да, жазып сразу алганда ыр жазып туруп карматып койгом. Мындай стол бир кылып жаздырбайм. Мындай сыртынан караганда ырдай кара сөздөй эле көрүнөт. Окуйт. Анан жакшы окуп турса ыр болуп калат алчы, баягы шара окугандачы. Жанагы деле немеде арзымды деле ошондой кылып жазып бардым Дуарстачы. Көрсөтүп ошол келинби кызбы ушул жан кезинде катты угуп турган, кылбай туруп кылмышты кыйлажан торго тутулган. Дагы кайсы соттор эсимде калыптыр, эсимде калган жана сотко жакшы сот сага келемин, жабышты мени дебегин, жакшылап пулду өндүрсөң жарымын сага беремин. Чубактын чуусун чубаймын, чуулуу ишти улаймын. Төрө сот чечип бергин деп төмөндө муну сураймын деп туруп, анан жады мен сурап атам, ошолор жаздым дейт, өндүрүп бер депчи. Немесин немелерди кылып. Анан дагы эсимде калган жана бул Бабановду кимдерди камаганы. Байлыгын коргоп саксактап, Бабанов качты таскактап, байкуш мытыс качпаса, аны да камактап ташымакты. Ошондой эле саттарым калыптыр да эсимдечи. Анын үстүнө да түндө да бир экөө неме үйлүн ыр жазып неме тигирларым записын чыгып кетире баштамачы. Ал эсимде калбай калды да.